Республика боюнча мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн акыркы коңгуроо салтанаты өтүүдө. 2022-2023 окуу жылында 185 миңге жакын бүтүрүүчү мектепти аяктайт. Акыркы коңгуроого арналган салтанат кечилерди кафе, ресторандарда жана башка эс алуучу жайларда майрамдоого тыюу салынган. Бүтүрүүчүлөрдүн коопсуздугун сактоо жана акыркы коңгуроо салтанатын тынч өткөрүп алуу үчүн чаралар көрүлө тургандыгы айтылган. Каракол Эңилчек унаа жолуна кар көчкү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, күн мурун 24 майда саат 3:30 аталган унаа жолдун 76-85 чакырым аралыгында жалпысынан 96.651 куб метр кар көчкү жүрүп, анын 9.679 куб метри жолго түшүп, жол жабылган. Тазалоо иштерине 2 бульдозер, 2 жүктөөгүч тартылган. ÖKMден билдиришкендей, саат 18:30 каттам бир тараптуу ачылган. Чет элдик жаран кызмат адамына пара берип жаткан жеринен кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалыматына ылайык, 23 майда мамлекеттик салык кызматынын кызматкерине ишкердик субъектисинин ишмердүүлүгүн текшерүүнү токтотуу үчүн пара берүүгө аракет кылып жаткан учурда чет элдик жаран кармалды. Кармалган чет элдик жаран кампалардагы товарларынын калдыктарынын суммасын азайтуу максатында салыкчыга 150 миң сом өлчөмүндө акча каражатын пара катары берүүгө аракет кылган. Кармалган жаран УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Азыркы учурда тиешелүү тергөө иш чаралары жүргүзүлүүдө деп айтылат маалыматта.